ата-энелер кээде ошо кайрылып калышат да, ошо балам порнография көрүп атыптыр, эмне кылып реакция кыларымды билбей калдым, ал темада негизи эле сүйлөшө албайм деп 4-класстагы бала бир кызды жакшы көрүп калыптыр да, анан именно ушундай видео жөнөтүптүр да, сексуалдык тарздегичи. Анан ал кыз болсо жоолукчан экен. Анын ата-энеси көрүп аябай шок болуп соттошуп атыптыр да азырчы. Азыркы учурда ачык болбосоң ал жөнүндө интернет баары айтып берет, туура эмес маалымат дагы көп. Аларды жерге берип атканда да жаназа окуйт да. Ошо жаназа окулбай калбасын деп ата-энелер көп айтпай коет да. Ошон үчүн бизде реалдуу статистика жок. Өспүрүм убакытта ар кандай эксперименттер жасаганга мүмкүнчүлүк берип жанында болсок, баягы бөгөт койбой, аларды ушпай, басмырлабай, алар батыраак убагында өзүнө келет дегендейчи. Бүгүнкү чыгарылыш сиз үчүн пайдалуу жана кызыктуу болот деп ишенем. Аты жөнүм Салтанат Адылбек жана бул Эне күндөлүгү YouTube каналы. Бүгүнкү чыгарылышта биз көптөн бери күткөн, көптөн бери кармай албай жүргөн, чыгып бүгүнкү күнгө буйруган биздин эксперт психолог, эл аралык уюмдардын алмаштыргыс тренери, өспүрүмдөрдүн жана ата-энелердин маалымдуулугун жогорулатуу боюнча Кыргызстандагы алдыңкы адистердин бири Тынчтыкбек Бакытов. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Тынчтык мырза, сиз ушул убактыңыз аябай жыш болсо дагы ушул биздин чыгарылышка келип бергениңизге ыраазычылык билдирем. Көбүнчө Кыргызстанда өспүрүмдөр өз каалоосу менен келип, психологко келгендер аябай аз. Мен мектепте иштеп жүргөндө дагы аз болчу, бирок көбүнчө кайрылган темалар бул ата-энеси менен болгон түшүнбөстүк. Экинчиден, мектепте классындагы кандайдыр бир көйгөйлөр, буллинг болобу же болбосо басмырлоо, бөлүп коюу же болбосо мугалимдер менен болгон чыр-чатактар болушу мүмкүн. Анан үчүнчүсү бул ошол баягы өзүн өзүн издөө деги эле, кесипте кандай кесипти аркалайм деген суроолор менен көбүнчө келет эле да. Анан дагы бир нерсе ошо бул мамиле да, мамиле. Анткени өспүрүмдөр куракта ошо жаңыдан башкалар менен таанышып, биринчи сүйүү, балким терең сүйүү, ошого байланыштуу дагы суроолор менен көбүнчө кайрылышат да өспүрүмдөр Кыргызстанда. Мен сиз менен ошо бир тренинг өткөнүңүздө күбө болдум эле. Ал жакта ата-энелер башында көбүнчө сизге мындай ишенбөөчүлүк менен, мындай баалап, бизге ошо эмнени үйрөтөт экен деген сыяктуу мындай мамиле кылышты эле. Анан тренингдин аягында сизге ачылышып, өзүнүн көйгөйлөрүн айтып, ушинтип биз ушунчалык ата-эне болуп жүрүп, балабыз ушул куракка жеткичекти биз көп нерсе билчү эмес экенбиз да деген кайтарым байланышты байкадым да. Мындан улам аймактарда ушул темадагы өспүрүмдөрдүн психологиясы, алардын өзгөчөлүктөрү жөнүндө маалыматтар жетишсиздиги байкалды. Сиз ошондой деп ойлойсузбу? Ооба, тилекке каршы бизде мисалы психологдорду алсак, Бишкек шаарында эле ушу 100 мектеп болсо, 100 мектепте эле жанагы жеке мектептерде психологдор бар. Тилекке каршы ушу кыргыз тилинде негизи эле ушу сиздин подкастыңыз азыр көп жаралып атат да, ушу контент аябай кубанычтуу, көп эксперттер чакырылып атат. Анан баягы элет жеринде болсо баягы атайын адистер жок да, тилекке каршы. Ар тараптуу ар кандай контент көп, бирок кыргыз тилде сапаттуу адистер менен болгон контент аз да. Анан орус тилдүү көп болуп атат, бирок биздин региондордо мисалы орус тилин түшүнбөгөндөр да бар, же болбосо түшүнсө дагы ал жакта баягы кыргыздын кандайдыр бир маданияты, салтын эске алуусуз эле болгон иштебеген нерселерди сунушташы мүмкүн да. Ошондуктан мен ойлойм, алар чындыгында суусап, баягы маалыматка муктаж болуп турушат да. Ушу негизи подкасттарды көбүрөөк жазса, көбүрөөк адистер чыкса, анан азырда псевдо адистер да көбөйүп кетпедиби? Өздөрү 2-3 ай окуп эле анан психологмун же да врачмын деп кетип атышат. Ошондой нерселер дагы мындай зыян алып келет го дейм да. Бул теманы
козгобой кетсек болбойт. Өспүрүмдөрдүн өзүнө өзү кол салуусу акыркы жылдарда көбөйүп баратат го. Анан ушул биздики сыяктуу маалыматтар аз болгон үчүн балким ата энелер алдын ала албай калып атабы, ушундай ойлор да келет да. Анан бул кадамга барыш үчүн өспүрүмдөр кандай жолду өтүшүүдө, сизге ошондой мындай кейстер болду беле, эске кайрылгандар өспүрүмдөр эмне себептен? Ооба. Суицидтик ойлору бар өспүрүмдөр кайрылган учурлар болгон. Бирок алар эми аягына чейин чыгып суицид кылган эмес болчу да, эми ошол убакта иштеп жүргөндө кийин эми ар бирөөнү карай албайсың да, ошондуктан билбейм. Бирок көп эле учурда эми адамдарда суицидтик ойлор пайда болот да, эми чарчагандан же болбосо зордук зомбулукка кабылса, жек көрүүдөн, өзүн жек көрүүдөн. Анан кичинекей балдар деле айтат го, мисалы ата энесине урушуп койсо деле, мен силерге керегим жок, кетишим керек, мен жок болом депчи, мисалы. Бул дагы ошол биринчи ойлордун пайда болушу да, мен керегим жокмун депчи. Анан ошо акыркы учурда айтып жүрүшөт, негизи балдар эң биринчи ойлор ушу 5 жаштан баштап келет депчи, баягы өмүр кыюу боюнча же болбосо мен керегим жоктугун түшүнүү деген. Ошондуктан көп учурда эгерде балдар кичинекей кезинде ушундай ойлор болсо, сөзсүз түрдө өспүрүм куракты аткарат, аракет кылат депчи. Ошентет да. Ошондуктан эми изилдөөлөр тилекке каршы бизде суицид болгондон кийин биз андан сурай албайбыз, эмне себептен болду депчи. Анан биздин кыргыз маданиятында мындай го, анан мисалы аларды жерге берип атканда да жаназа окуйт да. Ошо жаназа окулбай калбасын деп ата энелер көп айтпай коет да. Ошон үчүн бизде реалдуу статистика жок. Милиция дагы барып освидетельствование кылган учурда дагы, бирок ошо жок, ал өзү эле ушундай болуп калды деп же тааныш билиш болуп сүйлөшүп, антип жазбай эле койгула деп коет. Бирок элдин баары билет да, мисалы өзүнө кол салыптыр деп айтышат, бирок жаназа окула берет. Ошо жаназа окулбай калбасын деген максатта ошол өспүрүмдөрдүн жанындагы адамдар калп айтып коюшат да, көп учурда тилекке каршы. Ошондуктан биз билбейбиз реалдуу статистика. Анан биринчи толкун ушул өспүрүмдөрдүн кол салуулар боюнча бул 20-жыл болгон. Билесиз, Ысык көлдө көп болгон, Ысык көл областында. Ошол учурда бул үйгө камалып калып, ата энелер менен көбүрөөк баягы убакыт өткөрүп, түшүнбөстүктөр көбөйүп, конфликттер көбөйгөн. Ошол учурда анан көбөйгөн. Анан азыр быйыл башталып атат, жылдын башынан баштап эле өзүнө өзү кол салган. Бул жакта медианын дагы чоң ролу бар да. Алар ушул тема аябай актуалдуу болгон үчүн улам айта бергенде көбөйгөндөй сезилет, бирок чындыгында жылына карасак статистика ошондой эле болушу мүмкүн. Бирок биз ал жөнүндө ачык билбейбиз да. Анан 1-2 катуу чоң кейс болгон үчүн ошол жөнүндө медианын таасири көп болуп калды. Анан элдердин баардыгы аябай көбөйүп кетти деп сезилет да. Бирок бул көйгөй ар дайым бар, болгон жана болот, мындан көбөйүшү мүмкүн. Ошон үчүн көңүлдү буга көбүрөөк буруш керек. Өспүрүмдөрдүкү көбүнчө ошол эле баягы эми мен билип жүргөндөрдөн бул түшүнбөстүк же өзүн өзүн издеп таппай калуу же кабыл албастык, өзгөрүүлөр болот да өспүрүм куракта. Ошол ата энелер менен болгон конфликттерден көп же сүйүүсүнө жетпей калган деген ушундай учурларда анан кол салышат тилекке каршы. Кээде биз ойлошубуз мүмкүн, биз үчүн бул күлкүлүү же болбосо өтө деле маанилүү эмес, көйгөй үчүн эле кол салып койду өзүнө деп. Бирок бул өспүрүмдүн дүйнөсүндө өзгөрүп аткан организмине, психикасына таасир этүүчү окуя аябай катуу болуп кабыл алынышы мүмкүн да. Ошондуктан негизги себеп бул кандайдыр бир көйгөйлөр менен күрөшө албай калгандыгы же болбосо өзүнүн сезимдерин башкара албай калгандыгы. Анан суицидтик аракеттер бар, анан суицид бар, реалдуу суицид. Ошон үчүн бул нерсеге дагы көбүрөөк көңүл буруш керек деп ойлойм да. Ата энелер дагы кандайдыр бир балдар белгилерди бериши мүмкүн. Ошол эле жанагы жашагым келбей калды же башка жака кетем деген ойлор болушу мүмкүн. Өзүмдү туруктуу чечим чыгаргандар көбүнчө айтпай эле анан ушул сразу эле барат да суицидке. Ошол суицидке баруунун алдында, ошо ой келгенден суицидке баруунун ортосу болот деп айтат, бир канча убакыт өтөт депчи. Ошол убакытты текке кетирбей, ошо байкап калып, ата энелер кандай аракет көрүшү керек? Негизи эми азыркы өспүрүмдөрдүн ата энелер түшүнүүсү аябай кыйын эле болуп калды. Жаш ата энелер, мисалы 40 жашка чейинкилер болсо жакшыраак түшүнөт балким.
40-тан 50-60-ка чыккан ата энелер бар, өспүрүм балдары бар. Алар кичине азыраак түшүнөт да. Ушу жаңы азыркы учурда ушу подросток деген Британия Netflixте сериал тартылды. Ошол жакта сюжет боюнча ал үйүнөн чыкпаган эле, түндүк бала болчу, бирок ал бир кызды өлтүргөн да. Ошол сюжеттин негизинде талкуу болуп, анан азыр аябай дүйнө жүзүнүн баардыгы талкуулап атат да, эмне үчүн ушундай болуп калды, ата энеси сонун эле ата эне, бири-бирин жакшы көргөн, конфликт болбогон үйдө эмне үчүн ушундай болуп калды деген суроо депчи. Тилекке каршы социалдык тармактардын дагы чоң таасири бар бул нерседе. Анан сиз айтып атпайсызбы, ошол биринчи ой келгенден баштап ишке ашыруусуна чейин убакыт бар. Ата энелер кантип байкаса болот? Биринчиден ата эне ойлойм, бул көбүрөөк баарлашууда убакыт өткөрүш керек. Тилекке каршы келгенде азыр балдардын баардыгы эртеден кечке мектепте, андан кийин курска барышы мүмкүн, айылда болсо оокат кылышат, иш кылышат, жардам беришет. Андай сапаттуу экөөнүн ата эне менен баланын ортосундагы диалог жок да. Муну кылдыңбы, тегинтиңби, мынтиңби, то есть бул диалог эмес эч качан. Ички дүйнөсүндө эмне болуп жатат, бул жөнүндө билгенге аракет кылыш керек. Анан экинчиден, көп учурда суицидке даярданган адамдар бул өзүнүн буюмдарын жыштырып, өзүнүн артын тазалаганга аракет кылышат да, көп учурда. Кат жазышы мүмкүн, же болбосо диалогко барышы мүмкүн, же болбосо анын жүрүм туруму өзгөргөндө кандай болушу мүмкүн? Ал өтө алыстап кетет же жакындап калышы мүмкүн. Баягы бир күнүмдүк адаттагыдай күнүмдүк жүрүм турумдон айырмаланып калат да. Мисалы, өтө деле жакын болбогон ата энесине бала мисалы аябай жакын болуп калышы мүмкүн. Же ата энесине жакын, жакшы сүйлөшүп жүргөн бала алыстап кетиши мүмкүн. Ушул нерсени байкап калуу дагы оор болот да күнүмдүк жашоодо. Сен санабайсың да, 15 мүнөт бүгүн сүйлөштүк балам менен депчи. Бирок ошол ата эне байкап калса болот деп ойлойм. Экинчиден, бул достору менен, коомчулук менен байланышы кандай баланын, ошону байкашыбыз керек. Анан кээде болуп калат, мисалы, эгерде мисалы мамилелер жөнүндө эч качан сүйлөшпөйт да. Мисалы, кызы бир жигит менен сүйлөшүп баштаса 8-класстагы, бирөөнү жагып калды деп ата энесине айтпайт тилекке каршы. Мисалы, ачык бирок диалог, мындай жакшы мамиле болсо, ортосунда айтат болчу ата энесине. Айтпагандан кийин ал балким аны уруп койду, урушуп койду, же дагы конфликт болуп кетти, же экөө келишпестик болуп калса, ал нерсе жөнүндө айта албашы мүмкүн да. Өзү менен өзү ички сезимдерин түшүнө албай жүргөн учурларда балким баланын түнт болуп кетти, көбүрөөк убакыт телефондо өткөрүп баштады. Дагы бир нерсе, бул балким бала тамак көп жеп баштады же аз жеп баштады. Ушуну да байкасак болот. Мисалы, таттуу же түндө уктабай калгандыгы, ошонун баардыгы эле баягы белги болушу мүмкүн да. Анан конкреттүү могул 5 пункт бар, ошону байкап эле анан балаң суицид кылабы кылбайбы билесиң деген оор нерсе. Анткени адамдын психикасы ар кандай болот, ар бир адамдыкы жүрүм туруму ар кандай. Ошон үчүн ар бир ата эне өзүнүн балдарын жакшы эле түшүнсө керек, көп эле. Бирок ошол түшүнүп атканда дагы ошол баягы сапаттуу күнүмдүк жашоодо кандай өзгөрүүлөр бар болуп атат, ошону байкаса. Жана сиз айтып аткан подросток деген сериал жөнүндө мен дагы окугам, көргөн эмесмин. Тыянак эмне деп атышат ошондо? Ошо азыр аябай талкуу чыгып атат да, тыянак эч ким билбейт. Биринчиден, бир тыянак бул соц тармактар балдарга таасир эткен үчүн алар ошол жанакы 13 жаштагы бала бир кызды өлтүргөн да. Чын эле өлтүргөн болот да ошо акырында. Анан акырында ошол баягы иликтөө болуп жаткан учурда акыркы сериясында ошо бала айтат да, ата мен чын эле өлтүргөм депчи. Ага чейин атасы да коргоп келгенде, менин балам андай болбойт эле, мен өлтүрбөйт эле, ал үйдө эле отурган, эч жака чыкпайт деп. Бирок ал ушул 13 жаштагы бала бир группага кошулуп, ошол группада болсо алар кыздарды мындай басмырлаган группа экен да. Анан ошол жактан тиги кыз жагып жүрүптүр, анан макулдук бербегенде анан кызды барып уруп, анан өлүп калат да кыз. Бала ошо акырында айтат да, ооба мен өлтүргөм, мен түрмөдө отурам, кечирип койгула. Атасына айтат да, анан силер күнөөлүү эмессиңер депчи, мен күнөөлүү, бул анан интернет же досторум депчи, ушундай бир тыянакка келишкен. Эми бул жакта кинонун негизги максаты бул кээде ата энелер деле күнөөлүү болбошу мүмкүн дегенди дагы айтып атышат да. Сериал аркылуу биз канчалык жакшы убакыт өткөрбөсөк деле, көп убакыт бөлбөсөк деле, кээде ата энеден
тышкары дагы балага таасир этүүчү нерселер бар депчи, ошого да көңүл буралы деген баягы негизги мындай бир чакыруу болду окшойт да бул сериалдачы. Ошондуктан эми азыр баардык ата энелерди барып карагыла, балдарыңарды контролдоп баштагыла дегенден да алыс болмокмун, анткени өтө эле контроль кылып коюуда бул дагы баланы чектеши мүмкүн да. Анан өспүрүм учурда тилекке каршы баягы психика аябай катуу өзгөрөт, анткени денеде өзгөрүүлөр башталат да, ошол эле гормондор өзгөрөт, дене өзү өзгөрөт, жыныстык кандайдыр бир өзгөрүүлөр болот. Ошонун баардыгы балага аябай катуу таасир этет да. Ушунчалык гормоналдык катуу өзгөрүү эч качан адам жашоосунда болбойт. Бул бир гана өспүрүм учурда болот. Кичинекей балалык сезим, балалыктан баягы бир жетилүүгө өтүп жаткандачы. Ошондуктан бул анан ар бирөөнүн гормоналдык системасы ар кандай болушу мүмкүн. Анан азыр деле мисалы биздин тамактануубуз дагы өзгөрүп атат, жүрүм турумубуз, ошол эле интернет, телефон. Көп факторлор бар да бул нерсеге таасир эткен. Ошондуктан кээ бир ата энелер айтып калат да азыр. Ой, мурун мындай жок эле өспүрүм подростковый возрастта жок эле сонун эле өтчү элек, азыркылар ожоктонот депчи. Эми дүйнө башкача болуп калбадыбы? Ошондуктан балдарга да таасир этүүчү факторлор көп да. Анан ата энелер эле гана күнөөлүү деп да айтпайт элем, бирок жоопкерчилиги чоң деп эсептейм. Өспүрүмдөр арасындагы чоң болгон көйгөйлөрдүн бири бул буллинг, мектептеги буллинг, короодогу тааныштар арасындагы. Анан сиз дагы азыр айтып кеттиңиз, акыркы сабак фильминде дагы сиз эксперт катары сценарий түзүүдө катышкам деп. Анан бирок бул ушул фильмдин дагы кандайдыр бир таасири күчөгөн, ошо жанагы Айба браттын ошого окшошом дегендер көбөйүп кетти деген дагы бир пикир бар экен. Ошол тууралуу сиздин оюңузду айнелин. Ооба, эми сериалдардын негизи эле медиа кандайдыр бир каражаттардын таасири чоң азыркы учурда. Бул сериалды ушу Руслан Акун режиссер катары баягы идеясы болгон. Анан бизди ошол психологиялык жактан, ал жакта суицид темасы да көтөрүлгөн да. Ошол темаларды кантип көрсөтүшүбүз керек, ошол сериалды сериясын көрсөтүп атканда кандай биз билдирүү кылышыбыз керек, мисалы кинонун башында, сериалдын же аягында. Ошол нерсенин баардыгын диалогторду биз жардам бергенбиз ошону түзгөнгө, баягы зыян алып келбеген максатта. Андан кийин бир көп эмелер, айыптоолор болду, романтизация кылып атасыңар депчи, рэкет системасын. Бул нерсени аныкташ үчүн мен изилдөөлөрдү, баягы фактыларды жакшы көрөм да. Анан эми негизи илим болгондон кийин илим фактыларга таянат эмеспи. Ошондуктан биринчиден изилдөө жүргүзүш керек деп ойлойм да. Канчалык деңгээлде ошол Айба братандын теги образы балдардын өзүнүн иденттүүлүгүнө таасир этти, же ошол модельди, ролевой модель болду, мындай ошого таяна турчу же ошого окшош болгусу келип баштады деген изилдөөлөр эгерде болуп тастыкталса, анда мен макул демекмин. Бирок андан башка дагы көптөгөн ошол эле жана орустардын сериалы Слово пацана деп да чыкты. Былтыр ошол активдүү болду талкууда. Негизи эле азыр кайра ошол 90-жылдардагы бир рекетчиликти романтизациялоо же эстөө башталды да, эскерүү да, баягы доор өткөн сайын мода деле кайтып келет эмеспи, кийимдердики деле. Бул жакта да фильмдер, ошо бригада, ошол фильмдерди кайра эстеп, кайра жаңыртып баштагандайчы. Анан кыргыз киносун деле карасаңар, жанагы жаңы кино чыкты, Ашыгым, анан тигил бул ошол мурунку убакытты эстепчи. Анан мен жакында ошо жана Өч деген дагы эмеде болдум, кинода, ал жакта да ошо 2000-жылдардагы жашоо көрсөтүлгөн. То есть биз мындай тарыхыбызга кайтып келип, анан ошол нерседе эмне болду эле деген бир кандайдыр, анан ошол адамдар балким ошол учурдагы кичинекей балдар азыр чоңоюп ошону эстеп, анан кайра жаратып атат контент деген ойлор да бар да. Бирок мен ойлойм, негизги ошол жанагы акыркы сабактын деле таасири жөнүндө сүйлөшсөк, бул жыйынтыгында эмне болгон? Жыйынтыгында посыл, бул эми Руслан Акундун идеясы, бул факты көрсөтүлгөн, чындыгында 90-жылдары же ошол ал окуп жүргөн 2000-жылдары ушундай болгон проблема, бул бар, бул факт, муну алыстай албайбыз. Акырында бирок ал кандай идеяга алып келген, чыныгы ал идеяда айтылганы, что чындыгында ошол бала айтишник болуп, жана мугалимдин таасири менен анан баягы курс ачып, курстарга барып, жашоосу өзгөрүп кетет деп.
Анан медиа критиктер бар эмеспи, ошо бир медиа критиктин оюн окуп калгам да, анан бул кинодо, сериалда дагы аябай теге именно ошо IT жагына кетип калса эле жашоо өзгөрүп кетет дегенде бир посыл болгон туура эмес да депчи. Бирок ар бир ошол жактагы каармандын ар бирөөнүн ар кандай жашоодо сценарийлери болуш керек эле деген сыяктуучу. То есть өспүрүм, ошо көрүп аткан өспүрүм ошого тандоо жасаганга ар бирөөнүн, же болбосо бизде Айба Братан ал же түрмөдө отуруп калат, же бул бала программист болуп Америкада жашайт деген эле эки сценарий бар депчи. Анан ортодо да жөнөкөй адамдардын жашоолору эмнеге терең чагылдырылган эмес деген да критика бар болчу. Мен ойлойм булардын таасири бар, бирок ар бир контентти көргөндө ата энелери менен дагы сүйлөшүш керек да. Мен мисалы туугандарым ушу балдары менен көргөндө айтышты, биз сүйлөштүк депчи. Ушундай барбы мектепке, бул сериал алардын балдары менен диалог түзгөнгө жардам берген учурлар да бар да. Анан ошо балдар айтып берип калды, ооба бизде бар ушундай проблема деп, же кээ бир жакта дискуссия жаратканга аракет кылды. Эми рэкет деген бул жерде бар да, билебиз да, Кыргызстанда. Ошондуктан ушул кино эле бизди аябай провокация кылып салды деген нерсени алышым да. Эгерде ата эне бала менен ошол сериалды көрүп туура талкуу жасаса, анда балага туура жыйынтык болот го деп ойлойм да. Анан эми жанакындай дисфункциональный бир үй бүлөлөр бар да, мисалы ошол ата энесинин берими жетпеген, же алар өздөрү балдарын деле жакшы карабаган, ошондой балдарга мисалы чоңдордун көңүлү жетишпеген балдарга чындыгында балким чын эле жаман таасир этти деп ойлойм да. Мен негизи ошол тууралуу окуганда таң калдым да, анткени мен өзүм биринчи сериясынан акыркы сериясына чейин күтүп көрдүм. Мага абдан жакты, сапаты жакты, сценарий жакты. Анан мен терс жагын байкаган эмесмин. Мен үчүн мына окууну тандап, жакшы туура жолго түшкөн баланын келечегине ушундай болот деген эле бир тарапты мен кабыл алгам да. Анан ар ким өзүнүн дүйнө таанымына, өзүнүн баалуулуктарына жараша кабыл алып, анан ошол тобокелчилик группасында болгон балдар албетте терс таасирин алып алыштуу болуш керек өзүнө деп ойлойм да. Ал сериал жок болсо деле ошол жолго бармак да. Анысы деле ошол жакта болчу, ал жөн гана баягы көрсөтүп берди дегендей болот болуш керек. Ушундай медианын мааниси жөнүндө сүйлөшүп калбадыкпы? Биздин негизи эле кыргызча азыр кинолор аябай көп болуп атат. Анан ошол жакта тарбия, бала менен ата эненин мамилеси тууралуу сиз мындай байкап көрдүңүз беле, кандай чалдырылат? Менин байкоом боюнча ал жакта баягы элди, көрүүчүлөрдү күлдүрөбүз деп эле терс жактарын көрсөтө берет да. Анан бизде дагы көбүрөөк терс жактарын кабыл алып мамиле курушат да ата энелер. Эми ушу мен акыркы эки кыргыз тасма бул эме эле болуп калды. Өч анан от деген сордук зомбулук боюнча эми мен үчүн жакшы тема, бул зомбулук темасына багытталган ушул эле комедия эмес кинолор тартыла баштады. Бул жакшы тренд деп ойлойм. Бирок мисалы үй бүлөлүк мамилелер жөнүндө айтсам, жанагы Аяш деген сериал бар го, кино, ал канча 4-түнчүсү чыкты же 3-түнчүсү чыктыбы? Ушул акыркы эмес, ушу предыдущий 3-түнчүсү, 4-түнчүсү чыкса, ошо 3-түнчүсүнө бардым беле, же 2-3-түнчүсүнө го. Анан ошол жакта чындыгында комедия, баардарды күлдүрүп эле, анан кээде мындай жагымсыз деле комментарийлер аркылуу, сексисттик же болбосо денеге тиешелүү тамашаларды көтөрүп кетти. Бирок ошол эле учурда мен байкадым, ошол жана балалуу боло албаган экинчи досу бар го, теге ошол эки үй бүлөнүн ортосунда мамилени көрсөтөт го. Анан ошол жакта балалуу боло албай жаткандан тиги эле аялы кыжаалат болгондуктан бир диалог бар да ошол эки каармандын ортосунда. Күйөөсү аял, мен сени сүйөм, чындыгында бала болобу болбойбу, мен сени тандайм деген баягы талкуулар болгондо аябай таң калдым да. Мен чындыгында ушул башында күлкүлүү болуп келип, анан аягында ушу кульминацияга жакындаганда ошол диалогдор бар экен да. Аялды дагы жөн эле мындай бала төрөөчү бир эми катары карабай мындай чыныгы мамилесин көрсөтүп, анан ошол жакта мисалы бирөөсүнүн күйөөсү аябай арык, анан аялы болсо толук мындай аял болуп чыгат го. Ошол жакта дагы ортосунда мындай жакшы диалог көрсөтүлгөн да. Денесин кабыл алыш керек да, анан моё тело дегенди да мындай башкача ойноп көрсөтүшкөн да. Ушул позитивдүү жерлер жакты негизи эле.
А так мен сапаттуу бир ата эне менен баласынын ортосундагы жакшы мамилени көрсөткөн кинолорду тилекке каршы көрө элекмин. Көбүнчө бул ушул жана күйөөгө чыгуу темасында же ажырашуу темасында, анан аял менен эркектин ролун алмашып кеткен жанакы да бир кино болду жакында. Ошондуктан мындай бир сапаттуу жакшы баягы үй бүлөлүк баалуулуктарды ошол эле айткан нерселерди байкай элекмин да. Анан медиага карасак, кинодон тышкары мисалы биздин саясатчылар деле аябай көп айтат го, үй бүлөлүк баалуулуктар депчи, бирок бирөөнүн да соц барактарына кирсеңиз үй бүлөсүн көрсөтпөйт эч качан. Президенттен баштап башка депутаттарга чейин аябай азды. Үй бүлөсү барбы жокпу, балдар менен кандай мамиле түзүп атат деген жок. А эгерде мисалы башка саясатчыларды карасак, алар өзүнүн үй бүлөсү менен жүрүшөт, ошол эле айт майрамы болсо баардыгы үй бүлөсү менен отуруп тамак ичип атканын көрсөтүшөт мисалы. Ошон үчүн бул биз коом катары аныктап алышыбыз керек го деп ойлойм да. Бул кандай биз үчүн үй бүлө? Биз аны кантип көрсөтүш керек? Биз кандай образдарга таянышыбыз керек? Ошол образдар жетишпей келет. Ошол эле биз адамдарды тарбиялап, ар бир айылга психолог мектепке кое албасак, анда балким медианын аркылуу жасашыбыз керек. Мамлекеттик бир заказ аркылуу мыкты тасмаларды тартып, ушу чын эле кыргыз үй бүлөсү момундай болсо мыкты болот депчи. Ошонун ичинде диалогдор бар, көйгөй бар, мындай чыныгы жашоону көрсөткөн, бирок туура натыйжаларга алып келген кинолор жетишпей жатат деп ойлойм да. Жетишпейт чынында. Мисалы блогерлердин арасында деле мен ошондой сапаттуу үй бүлөлүк баалуулуктарды, ата эне бала мамилесин көрө албай жүрөм да. Мыскылдаган, тамашага салган, Пранк кылган өзүнүн балдарына. Мурунку ата энелер, азыркы ата энелер деген сыяктуу видеолор чыгып жүрөт. Бирок мындай жетишсиз, чынында жетишсиз. Ошон үчүн көйгөй дагы азайбай келет болуш керек. Ошо бир нерсеге таянып, эми азыр адамдар китеп окубайт да чындыгында. Мен кайсыл тажрыйбага таянышым керек? Мен кайсыл образды алышым керек? Кандай идеал же кандай модель болуш керек мен үчүн? Ошону каяктан табам? Анан ар кайсы жактан чогултканда анан ар кандай болуп калат. Ошон үчүн мамлекет дагы өзү мындай заказ катары балким ошол кинематограф эмелер менен кызматташып иш жүргүзсө сонун болмок. Өспүрүмдөрдүн көйгөйлөрүн мындай талдап айтып алдык. Ата энелер сизге кандай көйгөйлөр менен кайрылат өспүрүмдөр менен болгон мамиледе? Азыркы учурда эң биринчи бул баланын өзүнчө бир социалдык дүйнөсү, социалдык тармактагы дүйнөсү бар. Ошол жактан чыкпайт, окат кылбайт, окугусу келбейт деген мотивация баягы мен ата эненин күтүүлөрүнө дал келбеген балдар боюнча ушундай болот. Кээде болот ата энелер балдары мисалы мен врач болбойм десе, кыйнап ошо баласын бир кесипти тандоого мажбурлоого, мага ушинтип бир ата эне чалып калды. Сиз менин балам менен психологсузбу деп, аны ооба десе, мен менин балам менен сүйлөшүп бергилечи, ушул кесип тандоодо кыйналып атат депчи. Анан эмне болду десем, ал айтат да, менин балам врач болбой атат, ошону уговаривать этип бергиле депчи, ынандыргыла деп. Мен айттым, тилекке каршы психологдор биз каалаган баарлардын тарабында болобуз десем, анда кереги жок деп койду да. Ошон үчүн кээде ошо бизди психологдорду дагы алар өзүнө керектүү инструмент катары колдонушат да. Анан курал катары баланы ынандыруу боюнча же аны өзгөртүү боюнча. Ушу биринчи бул социалдык тармак, негизи эле бала кантип убакыт өткөрөт ошонун боюнча. Экинчиден бул түшүнбөстүк, кабыл албастык. Анан үчүнчү, балким ушу экинчи, үчүнчү бул келбетине тиешелүү аябай көп жүрүм турумуна, келбетине. Анан азыркы балдардын стили башкача, кийингени башкача, чачтарын бойойт же кесет же узун кылып жүрөт. Ошону кабыл албаган көйгөйлөр да. Анан ошолордун негизинде келген анан конфликттер, анан баланын өзүнүн кабыл алуусу, анан эми көп эмес, бирок ошол жыныстык жетилүүдөгү проблемалар жөнүндө да болуп калышат. Балдар өздөрүнүн кабыл алуусу, анан кээ бирлер мисалы аябай толуп кетсе же арыктап кеткен, ушулар тамак жебей калган, катуу диеталарга отуруп алгандар болот. Анан ошол жыныстык катнаш боюнча негизи эле ушундай дагы алар да көрүп калат, же мисалы порнография көрүп аткан учурларын ата энелер байкап калганда эмне кылып реакция кылыш керек деп ушундай коркунучтар менен кайрылышат да. Көбүнчө ушундай. Бул негизи эле
балдардын өзгөрүүсүн кабыл албагандар, келбеттерин кабыл албаган учурлар да ушундай. Анан эми баласы тамеки чегип калса же да энергетик ичип калса ошого дагы кабатыр болгондор бар да. Эми бул чыгарылыш максималдуу пайдалуу болуш үчүн сиз ушул бир 3 көйгөйдү белгилеп, анан ошого ата энелер кандай мамиле кылышы керек, кеңеш берип кете аласызбы? Ушу биринчиден бул балдардын негизи эле соц тармакта, телефондо көп убакыт коротушу боюнча. Экинчиси бул ошол негизи эле балдарга сезимтал ошол өспүрүм куракта мисалы порнография көрүп калган учурда же свидетель болуп калса, ата энеси күбө болуп калса эмне кылыш керек? Анан үчүнчүсү бул ошол негизи эле жаңы башкача балдарды азыркы дүйнөнүн балдарын кийингенин, ойлорун кантип кабыл алыш керек, ошол боюнча талкуулай элем. Биринчисинде ошол соц тармактар боюнча дүйнө жүзү өзгөрдү. Биздин баардык жашообуз бул телефонсуз өтпөй калды. Телефону жок бир күн өзүңүздү элестетсеңиз, бул уже реалдуу эмес болуп калышы мүмкүн, эгерде тоого ата энеси алганы кетпеген учурда эле. Анткени биз балабыз жакшы турабы, жакшы турбайбы ойдойбуз. Жакшы мектептен келатабы, коопсуз жердеби, ошонун баарын такташ үчүн биз телефон аркылуу байланышабыз. Балдар бул ушул чөйрөдө төрөлгөн, алар төрөлгөндө бул техниканын баары бар болчу. Ошондуктан алар буга байланыштуу. Ошол эле телевизор жөнүндө айтып атпаймынбы? Ушу телевизор жаңы чыккандар эле мурунку бизге чейинки муундар дагы аябай кабатыр болушкан. Бул көрсө аябай бузулуп кетет. Телевизор бул жаман нерсе депчи. Анан шайтан дагы бир эме деп тиги яшик деп да айтып түшкөн. Мисалы ошон үчүн азыр ооба тилекке каршы. Анткени бул жакта жаңы маалымат алып атат да, ата эне да толугу менен баланы башкара албайт депчи. Анан биринчиден эмне кылыш керек? Бул чектөө болуш керек. Менин ушул тааныш үй бүлөлөр бар. Алар аябай балдарын катуу чектеген, күнүнө 1 сааттан эле колдонушат. Анда дагы ошол 1 саатты да бөлүп коюшканда YouTube'га мынча минута, оюнга мынча минута өчүп калат ал сразу элечи. Родительский контроль деген бар эмеспи? Ошондуктан бул нерсени бирок бала телефондон башка нерсе эмне кыла алат үйдө? Окат кылып муну жаса дейт, ладно, там 2 саат ал окатты жасайт. Бирок калган убакытта ал уже чарчап баштайт да, эмне кылам депчи. Ошон үчүн ал убакытты да толтурганга аракет кылыш керек. Ошол эле жатаарда мисалы эмне кылышат, үй бүлөгө келет, тамагын жешет, анан жатышат да. Ошо уктагыча сапаттуу бала менен убакытты өткөргөнгө үйрөтүш керек деп ойлойм. Анан азыр болсо баягы мен ушул жаңы баягы дүйнөнүн бир мурун балдарды баягы ыйлабай жөн отурсун, тынч отурсун десе соска берчү эле, азыр телефон берет. Ушул бул телефон жаңы соска деп коем да менчи. Анан тамак жеп атканда дагы тамак жебесе, телефонду бергенде бала ток ошондо тамак жеп баштайт. Бул кичинекей кезинен баштап нейрондук кандайдыр байланыштарды, мээсинин өнүгүшүн бузуп атабыз да. Анткени ал чындыгында ошого көнүп калса, мунусу жок, тигини жей албайт да. То есть биз мисалы биздин бир кыймыл аракеттерибиз башка кыймыл аракеттен же ритуалдардан көз каранды да. Мисалы биз туалетке барганда мисалы обязательно колду жууйбуз. Жуубасак да аябай жаман болобуз өзүбүз. То есть обязательно туалетке барганда суу болуш керек мисалы. Ошол нерселер бизде биякта калган. Же эртең менен турганда тишти жууш керек, жатаарда тишти жууш керек. Бул аябай бир алгоритмдерде ошол нерсени жасаш керек. Балага да ошондой болуп калат. Тамак жеш үчүн бул болуш керек. Бул жок болсо. Бирок ошол эле учурда телефонду көрүп атканда, тамак жеп атканда, бала эмне жеп атканын же канча тамак жегенин билбей калышы мүмкүн. Ошондуктан бул нерсени дагы ата энелер өздөрү чектөөгө алыш керек деп ойлойм да. Мисалы канча убакыт мультфильм көрсө болот, ошонун ичинде канча саат ойносо болот, канча саат кандайдыр бир билим алууга да, тилди жаттоого же кылат. Ошондуктан бул чектөөнү ата энелер өздөрү коюш керек. Анан ата энелер телефондорду берип коюп балдардын, анан биздин коом ушундай бузулду дегенде набыз болот элем да. Коом бул үй бүлөлөрдөн турат, адамдардан турат жеке. Ошол адамдар, үй бүлөлөр жоопкерчиликти алыш керек да. Анан экинчи нерсе бул жана жагымсыз тилекке каршы контенттер да болушу мүмкүн. Ошол эле зордук, зомбулук. Анан жана айтып кеткен «Подросток» деген сериалда дагы таң калып, ошол эмне үчүн биздин балабыз ушундай болуп бирөөнү өлтүрүп койду деп аябай ойлонушат да. Анан интернетте дагы жагымсыз нерселер көп. Мисалы бизде Кыргызстанда ошол талкуулар болуп жатат, порнография сайттарын блокировка кылуу.
Башка өлкөлөрдө чындыгында бул нерсе бар. Аябай балдар эметилгенде кааласа дагы аны кирипсе дагы Google'дан да чыкпайт да. Бизде тилекке каршы интернет аябай ачык. Анан ошондуктан мен ойлойм, ата-энелер кээде ошо кайрылып калышат да, ошо балам порнография көрүп атыптыр, эмне кылып реакция кыларымды билбей калдым, ал темада негизи эле сүйлөшө албайм депчи. Биринчиден ушул эми жыныстык жетилүү болгондон кийин балага интернетте көп маалымат бар. Бирок сапаттуу, туура маалыматты мен ойлойм ата-эне бере алат депчи түшүндүрүп. Ошондуктан негизи эле эмне үчүн ал нерсени көрүп атканын сураш керек биринчиден, кандай максатта. Балким ага бирөө жөнөтүп койду, балким мисалы ушу жакында мектепте мага бир ата-эне кайрылып калды. Бир бала, кичинекей бала, ушу бир 4-класстагы бала, бир кызды жакшы көрүп калыптыр да, анан именно ушундай видео жөнөтүптүр да. Сексуалдык тарздегичи, анан ал кыз болсо жоолукчан экен. Анын ата-энеси көрүп аябай шок болуп, соттошуп атыптыр да азырчы. Ушундайга жеттик деди да, анан баладан эмнеге ушундай жөнөттүң десе, ал мага кыз жагат дептир да. Эмнеге мындай характердеги жаман видео жөнөттүң десе, ал эми түшүнбөйт да өзүчү эмне үчүн ал кылганын. Ошон үчүн ал бала дагы туура эмес, баягы сезимдерин билдирүүнү билбегендиктен да. Ошон үчүн ата-эне да айтыш керек да, сезимиңди билдиргиң келсе, нормалдуу айтсаң болот, белек кыл же да сура, өзүнөн сүйлөш депчи. Бул мамилелер багытында баягы ата-эне да сабаттуулугун баланын көтөрүш керек деп ойлойм. Анан эгерде ошондой жагымсыз бир нерселерди көрүп калса, сөзсүз түрдө талкуулаш керек тартынбастан. Эмне үчүн көрүп жатасың да, бул кандай кызыктуу, сага жөнөттүбү, айтып бердиби бирөө, же өзүң эле кызыктуу болдубу? Мисалы ошол эле секс деген сөздүн дагы маанисин талкууласа болот ата-эне. Бул сөзсүз түрдө жаман эмес. Ал туура багытта айтып берип койсо болот ата-эне. Ошондуктан бала менен ачык болгонго азыркы учурда ачык болбосоң, ал жөнүндө интернет баары бир айтып берет, туура эмес маалымат дагы көп. Ошондуктан ата-эне айтып бериш керек. Жазалабаш керек, башкысы. Жазалабаш керек сөзсүз түрдө да. Эми кээде өспүрүм куракта өспүрүмдөр денеси өзгөргөндө эмнеге ушундай болуп атам деп баягы эми интернеттен издеп атып, ар кандай видеолорго калып калышы мүмкүн, туура эмес бир сүйлөп аткан адамдарга. Ошондуктан жазалап, урушуп эмес, ошондон сураш керек да. Аны кылган болбойт, балага түшүнүксүз да эмне үчүн болбойт бул нерсе жаман. Же атаңа айтам, өлтүрөт, башың жулат десе да, коркушу мүмкүн. Аябай катуу баягы балага жаракат алып келип алышыбыз мүмкүн. Анан эми үчүнчүдөн бул эми азыркы учурда балдардын кийингени, жүрүм туруму деги эле жакпайт да көп кишилерге да. Алар азыр байкасак аябай свободный одежда кийип жүрүшөт. Кенен, аябай чоң худилерди кийип, чоң джинсы, обувьтары дагы килтеген. Анан ошол нерселерге эмне деген бул кийим деп жакпай, кабыл албаган. Анан мага бир ата-эне кайрылды эле, апасы кайрылып калды. Баласы чачын боёп алыптыр да, кек баласы жашыл кылып, анан аябай паника болуп, анан эми бул силерге бир аябай катуу таасир эттиби десем, жок, атабыз жини келип атат, бул эмне жинди болуп атат деп. 14 жаштагы бала экен, эми көрө азыркы учурда баардык өспүрүмдөр өзүнүн эксперимент кыла беришет да. Бул эми анан атасы да келди да бир күн, анан атасынын негизги коркунучу ушу менин балам туура эмес болуп калды, эмнени туура эмес кылдым деп өзүн да күнөөлөп атат биринчи, экинчиден аны да жек көрүп атат да. Анан эми бир убакыттан кийин ал чачын кайра эле өчтү, ал чачы кайра боёгон жок. То есть биз ошол өспүрүм убакытта ар кандай эксперименттер жасаганга мүмкүнчүлүк берип жанында болсок, баягы бөгөт койбой, аларды ушпай, басмырлабай, алар батыраак убагында өзүнө келет дегендейчи. Каалаган кийимин кие берсин, каалагандай да өзүнүн чачын боесун. Бирок бир убакыт өткөндөн кийин өзү стабилизация болот, потому что гормондор өзгөргөндө дагы алар эми ушу ар кандай нерсени кылгысы келиши мүмкүн. Ошон үчүн организм менен дагы өзгөрүүлөр бул аябай байланыштуу да. Ошон үчүн ар дайым сүйлөшүү, бала менен жакын болуу, балага суроо бергенден коркпош керек. Көп ата-эне сурабайт да, эмне үчүн депчи. Алар эмне келесо мындай кылба деп айтышы мүмкүн. Ошон үчүн бала эмнеге ушундай кылгың келип атат, же эмнеге боёдуң чачыңды, кандай максатта, ачык эле сураганданчы коркпош керек деп ойлойм. Ушу ачык диалог, сүйлөшүү, чыныгы кызыгуу балага болгон ошол нерселер жакшы мамилелерди сактап калат деп эсептейм.
Эң башкысы баягы сиз менен бир баарлашканымда өспүрүм курак кичинекей балдардын 3 жаштагы кризисине окшош деп айттыңыз эле да. Ошол убакта балага эркиндик бериш керек, болгону анын коопсуздугу үчүн, коопсуздугун кармап, ошону камсыздап, бирок эркиндик бериш керек дедиңиз. Ооба, туура айтасыз. Ошо 3 жашта да бала баягы мен өзүм жасайм деп ошол эле тамак ички, бут кийимин, кийингенин баардыгын өзү тандагысы келип жасагысы келсе баштайт да. Ошол эле убакыт бул кайра эле өспүрүм учурда дагы. Бирок ал учурда 3 жашта болсо, ал кичинекей баягы өзүнүн чөйрөсүндө болсо, өспүрүм куракта бул чоңураак коомчулукта болгон мамилелерге дагы таасир этет. Мен эгерде ушундай кылсам, мени кандай кабыл алат экен классташтарым, туугандарым, ата-энем депчи, то есть ал мынтип байкайт да, бала ар кандай өзүнүн нерселерге мындай ченеп көрөт дегендейчи. Ошон үчүн бул учурда ата-эненин максаты бул ошол бала менен ата-эненин ортосундагы баягы байланышты үзүп албоо. Именно көп учурда чоң эле адамдар да келет да мага, ошондо айтышат да, мен өспүрүм убактан баштап апам менен сүйлөшпөй калгам, ошол убакта атам менен сүйлөшпөй калам, апам аркылуу эле сүйлөшөбүз депчи. Ошол көп байланышты ушул өспүрүм убакта үзүп алат да көп адамдар. Эгерде өспүрүм убакта жакшы өтсө, анда кийин дагы балдары жакын болот, эмоционалдык ачык болушат, деги эле мамиле, эми ушу сапаттуу мамиле бул кийин дагы балдары дагы жакшы мамиле жасаганга мүмкүнчүлүк берет да ата-эне катары. Ата-энелер көп кайрылган суроолорду сиз аркылуу аныктап алдык. Урматтуу көрүүчүлөр, биз дагы ушул темаларга кийинки чыгарылыштарда дагы кенен токтолобуз. Бул ошо порнография, балдар порнография кызыгып баштаганда эмне кылыш керек, өзүн кабыл алуусун, ата-энеси баласын кабыл алуусу тууралуу жана ошондой эле социалдык тармактарга көп убакыт өткөрүп калган балдарды кантип өзүңө кайтарып аласың, ошол тууралуу дагы кайтып келебиз. Тынчтык мырза, сизге ыраазычылык билдиребиз. Эгерде сиз айтам деген бир оюңуз болуп, мен сурабай калсам, айтып кетсеңиз болот. Жок, баардыгын эле айттык окшойт. Дагы ушу көрүүчүлөр кандайдыр бир суроолор болсо, комментарийлерине жазса, балким дагы башка берилүүдө жооп берсек болот. Рахмат. Сизге рахмат. Кайрадан ушул каналдан өспүрүмдөрдүн ата-энелери үчүн дагы да көбүрөөк маалымат берүү үчүн биз ишибизди уланта бермекчибиз. Аман туруңуздар.